2020 жылдын 1-апрелине карата өлкөдө коронавирустун дагы 4 жаңы учуру катталды. Жалал-Абад шаарында 1, Сузак районунда 1, Каракөл шаарында 1, Чүй облусунда 1 учур. Жаңы аныкталган учурлардын ичинен бири сырттан келген, үчөөсү оорулуулар менен байланышта болуп жуктуруп алышкан. Бардыгы болуп республика боюнча 111 тастыкталган учур бар. Коронавирус аныкталган бейтаптардын 59-у аял, 52-си эркек. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн 1-апрелде кол койгон жарлыкка ылайык Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 87-чи беренесинин 1-чи бөлүгүнө Кыргыз Республикасынын өкмөтү жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 24-чү беренесинин 4-чү 1-чи бөлүгүнө ылайык Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри кызматынан Өмүрбекова Алтынай Сейитбековна жана Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министри кызматынан Чолпонбаев Космосбек Сариевич бошотулду. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалымат саясат бөлүмү билдирди. Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо уюмдарында коронавируска чалдыккан адамдарга жазалма дем алдыруу үчүн 551 аппарат бар. Бул аппараттар балдар жана улуулар үчүн деп бөлүнбөйт. Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришкенде, кошумча жазалма дем алдыруучу аппараттарды алууда башка өлкөлөр менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Өткөн суткада коменданттык саат убагында 20:00-дөн 7:00-га чейин тартип бузган 10 жаран кармалып, алардын айрымдарына протокол түзүлдү. Айрымдарына эскертүү берилди. Учурда коомдук саясий абал туруктуу көзөмөлдө. Ички иштер органдарынын кызматкерлери адаттагыдай күчөтүлгөн тартипте Кара Суу, Ноокат райондорунда жана Ош шаарында өткөн суткада коменданттык саат убагында 20:00-дөн 7:00-га чейин тартип бузган 10 жаран кармалып, алардын айрымдарына протокол түзүлүп, айрымдарына эскертүү берилген. Учурда коомдук саясий абал туруктуу көзөмөлдө. Ички иштер органынын кызматкерлери адаттагыдай күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат. Оперативный группа түздүк, ыкчам топ ошондой бузгандарды обсервацияга жаткызабыз. Обсервацияга жатат, өзүнүн биз текшеришибиз керек. Жарандарга айтып атабыз, чыкпагыла деп. Коомдук жайларда жүрөт, биз милдеттүү түрдө текшеришибиз керек. Биринчи кезекте обсервацияга жаткызып, өзүңүздөрдүн чөнтөгүңүздөрдөн жатасыздар азыр. Бул сиздерге эскертүү бүттү. 25-нен 31-не чейин 5 күн эскерттик. Киргиле үйүңүздөргө. Жугузасыңар же илдетти жугузуп аласыңар, кайра үйүңөргө ушундай таркап кетет деп көп жолу айтсак, айрым жаштар түшүнбөй атат. Айрым жерлерде аш жеп, айрым жерлерде бири-бириңерди каттап, махаллаларда бири-бириңердин үйүңөргө каттап, буну токтотпой атасыңар. Эми обсервацияга жаткызабыз. Ал эми мыйзам боюнча кодекстердин негизинде, кылмыш жаза кодексинин негизинде ооруну таркатуу, ошол ооруп аткан обсервациядан, больницалардан качып чыгуу деген атайын статьялар бар. Бул 7 жылга чейин каралган жаза мөөнөтү. Жана 300 миң, 400 миңге чейин штрафтар каралган. Ички иштер орган кызматкерлери менен силер күрөшпөгүлө, да илдет менен күрөшөлү, урматтуу жарандар. Биздин максат сиздер үйүңүздөрдө отурсаңар, тиги медицина кызматкерлери менен биргеликте тез жана тесттерди өткөзүп, жана блокпостторду алып, жөн мындай мурдагы норма жашоого, обычный нормага өтүш максат болуп атат. Туура түшүнүңүздөр, эми чара көрөбүз, ачык эле айтайын. Атайын күндүзгү, түнкү круглосуточно деп пропусканын негизинде гана иштейбиз мындан кийин. Рахмат. Рахмат чоң, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио каармандар, сиздер ошол Үй карантинин сактабаган Түп районунун Ысык көл айылынын чет өлкөлөрдөн кайтып келген 8 тургуну милдеттүү түрдө обсервацияга алынды. Алар үй карантиндин шарттарын бузгандыгы үчүн коронавирустун жайылышын болтурбоо максатында облустук ыкчам штабынын чечими менен жалпы айыл эли изоляцияга алынды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 112 бирдиктүү нөөмөт кызматы жарандардын чалууларын күнөтүүнү кабыл алууда. Өткөн сутка ичинде 10 миң чалуу келип түшкөн. Алардын ичинен 1385 чалуу коронавирус боюнча. Ал эми калган чалуулар максатсыз болгон.
Сактыкта кордук жок демекчи бүгүнкү күндө Талас облустук ооруканасы өлкө аймагына тараган кооптуу илдет менен күрөшүүгө өз даярдыктарын көрүп жатат. Ал үчүн ооруга чалдыккан бейтаптардын абалдарына жараша жата турган койкаларды камсыздап, шарттарды түзүү аракетинде. Учурда 22 койка даяр. Бул боюнча оорукананын жугуштуу оорулар бөлүмүнүн башчысы билдирди. Биз азыркы убакта отделениябыздын баары даяр. Дары-дармектерибиз, үстүбүздөн бизди коргоочу формаларыбыздын бардыгы бар. 14-15 күнгө жетерлик формаларыбыз бар бизде жетет да. Анан бул жерден оорулуу келгенде ар бир оорулууну бөлөбүз. Если оор түрү боло турган болсо, анда реаниматологдор чакырылат. Ал эми жеңил түрү жана орто оорулошкондору бул инфекционисттердин жумушу да. Оорукананын бул шарты дагы аздык кылат. Анткени вирус менен күрөшүү үчүн эң биринчи дүйнөлүк стандарттагы медициналык аппараттар керек. Бул жагынан облуста муктаждык бар болчу. Кечээ Альянс Алтын компаниясынын акционерлеринин чечими менен Талас облустук Чолпон Мамбетов атындагы ооруканасы заманбап үлгүдөгү бир катар медициналык аппараттар менен камсыздалды. Кыйын кырдаалдагы компаниянын бул көмөгүнө ак халатчандар ыраазычылыктарын билдиришет. Алтын Альянс компаниясы биздин ооруканага 7 кычкылтек концентраторун, 3-4 хирургический отсос аппаратын, 3 пульсоксиметр, 3 прикроватный кардиомонитор, 3 инфузомат аппаратын берди. Адан тышкары дагы бир топ медициналык материалдарды алдык. Учурда оорукана коронавирус илдет жугузуп алган бейтаптарды кабыл алууга, медициналык жардам көрсөтүүгө даяр. Учурдан пайдаланып, Алтын Альянс компаниясынын акционерлерине ыраазычылык билдирип кетебиз. Коронавирус эң биринчи бейтаптын өпкөсүн жабыркатат. Андыктан бул келген аппараттар негизинен жасалма дем алдырууга, кан басым менен жүрөктүн согушун ченөөгө жана бөлмөдөгү абаны тазалоого жардам берет. Компаниянын колдоосу менен келген медициналык жабдуулардын аткара турган кызматтарын ак халатчандар айтып беришти. Жасалма дем алуучу аппарат бул жерде даяр турат, кислородун өзүнүн кислороду менен бул отсос эң керектүү нерсе болуп эсептелет. Анткени оорулуунун дем алып аткан учурунда өпкө дем алуу жолдорун тазалоого ушул аппарат абдан керектүү болуп атат. Бул монитор, бул кан басымын, жүрөк сокконун, кан составында кислороддун өлчөмүн көрсөтүп тура турган аппарат. Бул болсо дарыларды ченем менен куюлуп турганга инфузионный аппарат деп коет, инфузоматтар. Анан бул кислород берилүүчү кислородный концентратор. Бул да абдан бардыгы ушул бизге керектүү нерселер болуп саналат. Анан бул палатада абаны тазалап туруучу аппарат. Бул өз режим менен күйүлүп, анан кийин ушул аппарат палатада бөлмөнүн ичинде абаны тазалап туруучу керектелүүчү аппарат. Вирусту жуктургандарды дарылоо үчүн медицина тармагы күчтүү болушу шарт. Мындай абалды эске алып, Талас элине жакындан жардам көрсөтүп жаткан Альянс Алтын компаниясына облустун ардагер дарыгерлери дагы ыраазычылыктарын билдиришет. Бул Алтын Альянс компаниясына биз медиктердин атынан, Талас областынын медиктердин атынан чоң ыраазычылык билдиребиз. Себеби дегенде мындай коронавирус инфекциясы чыгып, элдин бардыгы жуктурбоо эрежесин кармап профилактика кылып атканда бул чоң жардам болду ооруканаларга. Альянс Алтын компаниясынын бул өңдүү жардамдары дагы уланат. Белгилей кетсек, компаниянын акционерлеринин чечими менен вирустан коргонуу үчүн Талас облусуна 16 миллион сом каражат бөлүнгөн. Эми Нарын шаарынын борбордук базары 9:00-дөн 14:00-гө чейин иштейт. Урматтуу Нарын шаарынын тургундары жана меймандары, коронавирус инфекциясын алдын алуу максатында убактылуу чектөөлөргө байланыштуу Нарын шаарынын борбордук базары бүгүн 1 апрелден баштап саат 9:00-дөн 14:00-гө чейин гана иштейт. Андыктан туура түшүнүү менен кабыл алып, аталган убакыт аралыгында соода кылып туруңуздарды суранабыз. Ал эми шаар ичиндеги майда соода түйүндөрү күнөмдүк график менен иштей беришет. Эскертүү: тартип бузгандарга мыйзам чегинде чара көрүлөт.